Жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы Казакстандын саясий модернизациясынын негизги этабы болуп калды. Пленардык жыйында Мажилис төрагасы Ерлан Кошанов өткөн референдумдун маанилүүлүгүн баса белгилеп, жарандардын жогорку активдүүлүгүн белгиледи. Парламенттин төмөнкү палатасынын спикеринин айтымында документтин кеңири колдоого ээ болушу коомдун мамлекет башчысынын багытына болгон ишениминин жогорку деңгээлин көрсөтүп турат. Біз қуатты, әділетті және прогрессивті Қазақстанды құру жолына қарай батыл қадам жасадық. Биз күчтүү, адилеттүү жана прогрессивдүү Казакстандын куруу жолунда чечкиндүү кадам жасадык. Референдум коомчулуктун президенттин айланасына бириккенинин жана эл мурдагыдан да ынтымактуу болуп калганынан көрсөттү. Жаңы баш мыйзамга кеңири колдоо көрсөтүү баарыбыз үчүн чоң сыймык. Буга аймактарга болгон сапарларыбызда өзүбүз күбө болдук. Коалициянын курамындагы депутаттар өлкөнүн бардык областарын кыдырып, эмгек жамааттары менен жолугушту. Биз айыл кыштактарда жана шаарларда тургундар менен ачык диалог жүргүздүк. Кесиптештерибиз жана Конституциянын долбоорун иштеп чыгууга активдүү катышты. Бул үчүн бүтүндөй депутаттык корпуска чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Корпусқа бүгін шынайы алғысымды білдіргім келеді. Ерлан Кошанов депутаттык корпустун алдында турган артыкчылыктуу милдеттерге токтолду. Кыска мөөнөттө кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөрдү укуктук жактан камсыз кылуу зарыл. Жакынкы аралыкта парламентке тиешелүү мыйзам долбоорлорунун топтомун киргизүү мерчемделүүдө. Президент, Құрылтай, Халық кеңесі Биз 5 жаңы конституциялык мыйзам кабыл алабыз. Президент жөнүндө курултай тууралуу, элдик кеңеш боюнча борбордук макамы жана өлкөнүн административдик аймактык түзүлүшү тууралуу. Мындан тышкары 8 конституциялык мыйзамга жана 60тан ашык башкы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынат. Бул абдан жооптуу милдет. Андан сырткары президент бир катар кылмыш жана административдик укук бузуулар боюнча мунапыс берүү боюнча чечим кабыл алды. Сессиянын аягына чейин биз бул мыйзамды да кабыл алышыбыз керек. Ошентип бизге депутаттардын мойнуна чоң жоопкерчилик жүктөлөт.